Саламатсыздарбы, урматтуу партнерлор. Менин атым Акжурат. Мен южнекорейский компания Atomi'nin Кыргызстандагы лидери болом. Мен бүгүн сиздерге өзүмдүн жаңылыгым десем болобу, же таң калыштуу маркетинг план десем болобу, Atomi компаниясынын маркетинг планы ушундай жомоктогудай. Анда эмесе кандай болду экен көрөлү. Бул видеону аягына чейин көрүңүз. Бул жакты карасаңыз, участник деп турат. Менин күчтүү лидерим, күчтүү кызым Абдылаким кызы Санира Биганын личный кабинетине кирдим. Участник деп турат. 29 май. Бул жагын карасаңыздар, личный товар обороту 188 000 пиви. 60 дагы бар. Эми жогору чыгабыз. Карап туруңуздар. Участник 29 май, 30 май участник, эми 1 июнда агент болуптур. Эми карасаңыздар, агент 300 000 пивиси бар адам агент болуш керек эле. Ал эми Санира Биганын личный товар обороту 188 000 пиви. Караңыздар, эми кандайча бул агент болуп калды. Участник деп кимди айтабыз? Участник бул жеке товар обороту 10 000 пивиден 299 999 пивиси бар адам. Ал эми агент болсо 300 000 пивиси бар адам. Специальный агент 700 000 пивиси бар адам. Эми карап көрөлү. 1 июнь агент болуптур. Кандайча агент болуп калды? Эми мен сиздерге көрсөтүп берейин. Через Google киресиздер дагы, мынакей Абдылаким кызы Санира. Мои продажи моей группы дегенди басасыздар. Бул жерден биз азыр 1 июнда эмне үчүн бул специальный агент болуп калды. Участник эмес эле агент болуп калды. Мына ошону көрөбүз. Бул жагы 15 июнь май болот. Эми искайтты басабыз. Мына караңыздар. Сол жак тарабы 2 700 000 пиви болуптур. 15 күндүн ичинде оң жак тарабы болсо 1 800 000 пиви болуптур. 24 дагы бар. Эми ошол Санира 15 күндүн ичинде жана буга чейин дагы майдын 1-нен 15-не чейин ушундай товар оборот кылгандыгы үчүн командасы компания буну автоматтык түрдө агент кылып койду дагы. Агенттин множитель 15 менен жаба турган мүмкүнчүлүгү бар. Санира Бига множитель 15 менен жапты. Кантип? Дал ушинтип. Мынакей бул жерде көрүп турасыздар. Множитель 15 менен Санира Бига 5 июнда агент намы менен множитель 15 менен степ жапты. Бул жакта личный товар обороту 188 000 пиви. Кандай сонун, бул компания кандай сонун. Эми бул дагы бул жакта калат. Санира Биганын мындайча айтканда Махабат Абдылдаеванын дагы экинчи атасы бул Пахангил. Менин да экинчи атам Пахангил. Саниранын дагы экинчи атасы Пахангил. Пахангил ушундай жакшы көрөбү билбейбиз Санира Биганы. Бул эми тамаша албетте. Азыр дагы сонун жаңылыкты көрсөтөм сиздерге. Эми караңыздар. Агент. Бул жерде мен июндун 1-нен июндун 15-не чейинкини тандаймын. Бул жерде карасаңыздар, июндун 1-нен июндун 15-не чейин бир жак тарабы 1 400 000 пиви. Бир жак тарабы 717 000 пиви болгон экен Санираныкы. Санираныкы. Андыктан мурунку айдагысы билесиздер, мурунку айдагысын бая көрсөтүп өттүм. Мынакей дагы көрсөтүп берейин сиздерге 15-нен 31-не чейинкини. Мына мурунку айдагысы 2 700 000 болгондуктан бул жагы 1 800 000 пиви болгондуктан
компания Сани Рабигага ушундай сонун мүмкүнчүлүк берип койду. Ал кандай мүмкүнчүлүк дей турган болсок, кайрадан бул жака келдик приложенияга. Агент множитель 15 менен жапты дагы келип туруп. Так. Мынакей. Бул жерде өткөн айдагы товар обороту көп болгондуктан, 1.400.000 ашкандыктан Санира специальный агент болду. Личный товар обороту 202.260.000 PV. Кандай сонун. Эми бул специальный агент менен степ жабайын деп атат. Специальный агент множитель 30 менен жабат. Эми Санираны степ жапса, множитель 30 менен жабат. Бул жерде деле жакшылап карасаңыздар, множитель 15 менен жапкан, статус агент, бирок PV'си 202.000 PV эле болуп турат. Эми макул, эми компания адашып калыптыр Санирага десек, анда дагы башка дагы бар жаңылыктар. Бул жерде мен личный кабинетиме кирдим. Менин личный товар оборотум 700.000 PV. Мынакей мен деген специальный агент 707.000 PV бар. 700.000 PV'си барлар специальный агент болот, атайын агент болот. Менин бир жак тарабым болгону 595.000 PV 200 бар. Бул жагым 301.800 PV. Көрдүңүздөрбү? Мен бирок множитель 15 менен жаптым. Караңыздар, числону караңыздар, 8 июнь. Эми бул жерде менин акчамды көрөлү. Ушул 8 июнга түшөт. 18-би же 17 июнда экинчи күнү акча түштү. Ошону көрсөтүп берем. Мынакей, бул жерде мага 16 июнь 7161 рубль, мындайча айтканда $128, почти $129 түшкөн. 6 июнь мына жерде суббота күнү менин стебим жабылган. Ошол стептин акчасы 9-унда эмес, 16-сында түшүп атат да. Себеби дегенде, эгерде экинчи күн же понедельник жабылганда, анда мага 9-унда түшмөк да. Бирок вторниктен өтүп субботага жабылып аткандыктан мага ал келе жаткан экинчи күн эмес, кийинки экинчи күн 16-сында түшкөн. Мынакей, бул менде ошол 15 майдан 31 майга чейин товар оборот бир жак тарабым 1 миллион, бир жак тарабым 4.500.000 PV болгондуктан компания мага 15 множительди 30 множитель менен 15 множитель менен жабылды, бирок 30 множительдин эсебиндеги акчаны берип койду да. 15 множитель менен жапканда мага 3600 эле рубль түшүш керек эле. Ошондой, урматтуу партнерлор. Эми менин дагы кийинки түшө турган акчам 7000 рубль түшөт. Себеби дегенде бир жак тарабым 2.200.000 болду 15 эле күндүн ичинде. Мынакей, урматтуу партнерлор. Эми биз маркетинг планга келдик да. Маркетинг планда айтып атат, 10.000 PV'ден личный товар оборотуң 299.999.000 PV болгондо, сиз деген торговый представительсиз да. Сиз деген 5 множитель менен жабасыз дагы. Торговый представительдин бир жак эмеси 300.000 PV болуш керек, же андан жогору болуш керек. Оң жагы же сол жагы дагы. Мындайча айтканда, оң жагы да 300.000 PV, сол жагы да 300.000 PV болуш керек. Ал эми агенттин личный товар обороту 300.000 PV болуш керек. Агенттики мынакей. Бирок агенттики ошол эң аз жагы бул 600.000 PV болуш керек да, мурунку айдыгы. Агент множитель 15 менен жабат.
көрдүңүздөрбү? А Санирабига личный товар обороту бул болуп туруп, бирок множитель 15 менен акча алып атат. Азыр эми специальный агент болуп, бирок личный товар обороту 202 000 PV эле болуп турат. Көрдүңүздөрбү? Эмне үчүн специальный агент болду? Себеби бул бир специальный агент болгондо кандай бул? Специальный агенттин гана, атайын агенттин гана акчасын алат. Агент деген наамга ээ болду, агенттин акчасын алат множитель 15 менен. А бирок чындыгында өзү бул статуска личный товар обороту жете элек. Эми меники дей турган болсо, менин личный товар оборотум 700 000 PV, менин оң жагым 700 000 PV, сол жагым 700 000 PV болгондо гана мен 30 множитель менен $130 же 7000 рубль алышым керек эле да. А бирок деген менин бир жак тарабым, азыр көрсөтүп берем силерге. Менин бир жак тарабым 595 200, бир жагым оң жагым 301 800 PV болгондуктан өзүмүн жеке личный товар оборотум 700 000 PV, 15 множитель менен 3600 рубль алышым керек эле, 65 же $64. Бирок мен эмне 30 множитель менен 7000ден ашык акча алдым. Эми келеси видеолорубуз да калды да, келесиде мен сөзсүз диллердин статусунда, мындайча айтканда диллердин алган множители 60 менен акча алам. Аны да видео кылып сиздерге тартып жөнөтөм. Эми мен сөзүмдүн акырында эмне демекчимин? Урматтуу партнерлор, кээ бирөөлөр чыгып атат, бул Ато Mini маркетинг планы кыйын, же болбосо бир жак тарабым күйүп кетет деп. Жок, сиз эгерде тынбай аракет кылып, тынбай иштей берсеңиз, бир жак тарабыңыз күйбөйт. Көрдүңүзбү? Күйгүзбөй сизге кайра компания акчаңызды берип атат. Мурунку айдагы товар оборотубуз, бир жак тарабыбыз көп болуп кетип атпайбы биздики? 2 миллион, 1 миллион 400 болуп. Ошол акчалар, ошол пивилер күйбөй кайра сизге акча болуп чыгып атат. Андыктан катуураак иштеңиздер. Мүмкүн болушунча личный товар оборот эмес, команданы чоңойтуңуздар. Команда чоңоюп, товар оборот болуп турса, сиздер личный товар оборотуңуз 700 000 болбой туруп, 700 000 PV-нин множитель 30 менен жаба турган акчасын аласыз. Диллер болбой туруп, множитель 60 менен жабыла турган акчаны аласыз. Же болбосо агент болбой туруп, 10 000 PV болсо, же андан жогору 300 000 PV-ге жетпеген болсо, множитель 15 менен 3600 рубль аласыз. Андыктан келиңиз, командабызга чакырабыз, командабызга кошулуңуз. Бизден көп нерсе үйрөтөбүз. Көп маалымат уксаңыз болот. Төмөнкү номерге жазыңыз, эгер сизге кызык болсо.